жөнөтүштү башкарган Роза Отунбаева өткөндө жана шаар кайрымдыктардын баары толуп алды, биз алардын деңгээлине түшпөйбүз деген пикирин айтпадыбы? Анан бул пикирди сиз кандай кабыл алдыңыз? Негизи эле ошентип айтканга акысы бар беле? Бул суроолор аябай менин ошо жеке баракчама дагы толуп кетиптир. Отунбаеванын соңку кездеги кылыктары. Эми Отунбаеванын ким экенин 2010-жылы мен айткам. Бул самозванка, өзүн өзү көтөрүп алган бир саясатчы десең дагы тилим барбайт деп айтканмын. Соңку кездеги жасаган аракеттери нукура жүзүн көрсөттү. Биздин элибиз ушундай экен да, көпкө чейин чыдап жүрө берет экен, айтсаң укпайт экен, көңүл бурбайт экен. Сөзсүз түрдө кечекиндей болуп, баарын жылаңачтап көчөгө чыгарып алгандан кийин кокуй деп кокуйлап калган үчүн. А кишинин ким экенин биз аябай жакшы билебиз. А киши кимдин аркасынан ушундай болуп жасалып атканын да билебиз. Ушунча мезгилден бери биздин мамлекетибизге пайдасына караганда зыяны көбүрөөк тийдиби, же зыянына караганда пайдасы көбүрөөкпү, аны да билебиз. Ошондуктан бул коомго аябагандай каттуу сок курду. Болгондо дагы улуттук намыска каттуу сок курду. Аял кишиге. Биздин элибизде керемет касиеттүү сөздөрүбүз бар. Кызга 40 үйдөн тыйуу деген сөз бар. Анан 40 үйдөн тыйуу болуп атса, бүтүндөй ич көйнөктөрүн музейге илип алып көчөгө чыгышты, муну жапайычылык деп коет. Муну аябагандай каттуу сабатсыздык деп коет. Мүмкүн бул киши Лондонго барып алып ушул ишин жасап көрсө болмок. Лондонго барып ушул ишти жасаган болсо, анан ошол өзү сыйынып жүргөн демократтар кандай жасаганын көрсөтүп коет эле. Мына Францияда ушул иштерди жасап көрөбүз деп чыгышты. Не деген орду соккуга калышты. Украинада көрүп атасыздар, эмне деген ушул жылаңачтанабыз деген аял затын эмне деген күйлөргө салып атат, көрүп атасыз. А биздин элибиздин улуттук маданиятында, каада салтында бул деген жапайылык. Мен Роза Отунбаеванын бул ишин эле эмес, негизи бул кишинин саясаттагы жүргүзгөн иштеринин бүт баарына улуттук мамлекеттик кызыкчылыктарга каттуу сок куруп аткан инсан катарында баалайм. Жакшы эмес. Ушуну дагы көтөрүп, дагы да болсо ушул көрүнгөн жерге, көрүнгөн жыйындарга чакырып алып, аны төргө отургузуп коюп жүргүзүп аткан саясатчылар аман болсун дейм. Ушуну да коргоп чыгып аткан кээ бир саясатчылар болуп атат, алар да аман болсун. Эгерде көз карашыңар ошо Отунбаева менен бирге боло турган болсо, анда аман эле болгула. Анда менин элим, менин жерим деген түшүнүктөрдү сыртка чыгарып койгула. Билебиз, баарыбыз демократияны жакшы көрөбүз. Бирок демократия чеги менен, жоопкерчилик чеги менен. Бизге аял затты ушунчалык кастарлап, аял заттын бийиктигин, улуулугун, анын ыйыктыгын даңазалаган биздин керемет залкар акын жазуучуларыбыз бар. Биздин ата бабаларыбыз мүмкүн баарыбыз айылдан келгенбиз. Аял заттын чачын тарагандан кийинки таракта калган чачын да жерге таштабайт. Дамбалын эмес, кечирип койгула. Таракта калган чачын да жерге таштабай, ошону ороп, акырын кишинин буту тийбей турган жерге, кишинин көзү көрбөй турган жерге кыстарып коет. Бул керемет биздин маданиятыбыз. А бирок Отунбаевада мындай түшүнүктөрдүн чети да жок. Ал өзү айылдан келбей асмандан түшүптүрбү? Кайдан келиптир өзү? Биз кыргыз бүтүндөй баарыбыз ошол айылдан келгенбиз. Баарыбыз айылдан чыкканбыз. Биз сыймыктанып, биз залкарлар деп көтөрүп жүргөн азаматтардын бирөөсүн айтсынчы, ошо шаарда туулуп, асфальтта чоңоюп, шоколад жеп, балмуздак жеп чоңойгон деп. Жок. Мына азыр көкөлөтүп аткан Айтматовдон баштап, Касымалы Жантошевден, Төлөгөн Касымбековден, Түгөлбай Сыдыкбековден ким деген залкарларды алып карабаңыз, бүт баары айылда жата калып, арыктан суу ичип чоңойгон. Ошол Отунбаева жек көрүп аткан айылдыктардын өкүлдөрү. Бул жагынан алганда, бул аялдын кезектеги шермендечилиги катарында гана баа берет. Кийинки суроо мындай да. ТЭЦ боюнча маселе камилеттин алдында эл арасында коррупционерлерди, ошол ТЭЦ боюнча 386 миллионду жегендерди камаш керек, кармаш керек деген элдин арасында аябай ууду кептер аябай эле көп болгон. Анан эми өкүм чыккандан кийин алардын бардыгы жана 15 жыл уккандан кийин кадимкидей аяп калышты да. Ошол аяган элди сиз колдойсузбу, оюңуз кандай? Өзү биздин элибиз кызык. Аябагандай кызык эл. Бир керемет элбиз. Жоомарттык жагынан аябай алдына чыгып кетебиз, кереги жок жерде.
Эки жактуу жооп беришибиз керек. Биринчи жагы, ошол ичкен жегендери далилденген болсо, аларды жазалоо боюнча чечимдери туура, маселе жок. Бирок ошону жазалап аткандарга эл тарабынан ишеним барбы деген маселе бар. Бүгүнкү бийлик ошол чечимди кабыл алса, бүгүнкү бийликке ишеним барбы деген. Макул, аларды камап атыптыр. Бирок ошолорду камап аткан адамдар өздөрү таза болду экен деген маселе. Эгерде биздин касиеттүү элибиз ошол чечим чыгарып аткан азаматтардын же чечим чыгар деген буйрук берген азаматтардын тазалыгына 100% көзү жеткен болсо, кол чаап эле кабыл алмак бул маселени. Маселенин баары бүгүнкү бийликке ишенимдин жоктугу, сотторго ишенимдин жоктугу, соттордун бүт баары президенттин гана буйругун аткарат деген ишеним могу жерде көкүрөктө орноп калган. Булар коррупцияны жоюу үчүн күрөшүп аткан жок, жеке кандайдыр бир пикири келбей калган кишилер менен эсептешүү катарында кабыл алышып атат. Бул дагы факт. Эми аларды камагандан биздин казаныбызга аш толуп кетпейт, дасторконубузга нан толуп кетпейт. Кама, макул, маселе жок. Мүмкүн сүйлөшүлүп алгандыр. Мен мында неч болушу мүмкүн эмес деген ойдон алысыракмын. 1-2 жыл туруп, анан мунапс боюнча чыгып кете берсиңер дегендей. Себеп ошо камалгандардын баардыгы кече Жээнбековдун шайлоосуна атан төөдөй кызмат кылган азаматтар. Алар унутулбайт. Бир жагы. Экинчи жагы, аны менен кыргыздын жүгү жеңилдеп кетпейт. Тескерисинче, ошончо миллиондогон долларларды уурдаган болсо, Өзбекстандагы башка мамлекеттердеки жасалып аткан иш аракеттей кылып, кайрадан казынага төктүр, кустур. Алар жеп ичип кетип, бир 7-8 жыл жашап, кайра чыгып алып, потолокко чий түкүрүп жашай береби, же алардын жеген ичкенин кайрадан сиздин, менин, балдарым, неберелерим төлөйбү. Алардын түрмөгө жатканынан мага ачык да эмес, таттуу да эмес. Мага алардын жеген акчасын ким төлөйт? Ушул маселе маанилүүрөөк. Эгерде премьер-министрлер, берки ишкананын жетекчилери ошончо миллиондогон акчаларды жеген болсо, төктүр. Кайда кетти? Жеп аларды сиңире элек. Анча акчаны жей албайт. Өмүрү өтүп кеткенче дагы бала чакасына дагы аларды жеп сиңире албайт. Алар бир жерде турат. Же чет өлкөлүк бир банктардын эсебинде турат. Ошолорду таптыр дагы. Мына Малайзиянын премьер-министри жасагандай кылып туруп, бир жумада 50 миллиард, 52 миллиард долларды төктүрүп койбоду. Мирзиёев бүгүнкү күнгө чейин төктүрүп атпайбы? Анда төктүр сен дагы. Аларды түрмөгө жаткырып, аларды күн-түн кайтарып, аларга тамак аш берип, жок, кустур. Кустур. Ошондо биз кол чабабыз. Барекелде дейбиз. Анан камап койгон болсо эле кол чаап туура кылды. Камап койгондон кийин ар айылдагы кишилер чыгат. Адилетсиз болду, тигиндей болду, мындай болду. Жок, ошо ишенимдин жоктугу бар. Башта Союздун мезгилинде ар бир түрмөгө салган кишини бекерден бекер салды деген түшүнүк болчу эмес. Бүгүнкү күндө ар бир камалып аткан кишини өч алып аткан турбайбы деген сезим пайда болуп калды. Тилекке каршы ушундай. Буга бийликке болгон ишенимдин жоктугу. Соттордун көз карандысыздыгынын жоктугу. Бүгүн ошолорду соттогон соттор эртең күн башкача айланып кеткен болсо, ошолорду актап берген дагы ушул соттор болот. Баленин баары мына ушул соттордун сотторго берип аткан буйрук. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы дайым айтабыз, соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылабыз. Кантип? Бизде ачык даана жазылган. Сотторго баягы президенттин шопуру же болбосо эшигин ачып жаап турган жардамчылар эмес, президенттин өзү да телефон чала албаш керек. Телефон чалса, сот заматта сиздерди чакырып, маалымат жыйынын бериш керек. Мага ушундай деп басым көрсөтүп атат. Менин жеген наным таза болушу керек. Мен мындай жолго бара албайм. Президенттин буйругун аткарбайм мен. Деген ыймандуу, инсаптуу азаматтар болуш керек. Аларда дагы намыс калбай калды да. Өзү негизи дээрлик кыргыз бийлигинде намыстуу инсандар калбай калды. Оозуна келгенди сүйлөп коюшат. Эл маскара кылып күлө берет. Өздөрүнүн бети да чымырап койбойт. Мына бүгүн бир жигит жөнүндө жазыптыр. Ушунун бетинен кышка автодөңгөлөк жасаш керек экен депчи. Ошондо жана төө ашуунун
музунда да тайгаланбайт экен, бети күчтүү экендигин. Ошондой күлкү болуп атпайбы жетекчилер? Кадыр баркы түшүн. Кадыр барк дегенден түшүнүп калбай калды.